Видео башталышына ушул сөздү айтышым керек. Достор, буюрса дал ушундай WhatsApp тууралуу бул эң акыркы видеом болот деп ойлоймун. Ооба, дал ошол сиздерге мындан 1 жыл мурун мен эч качан колдонгонго болбойт деп токтотуп, андан кийин кыргызча WhatsApp дегени да чыгып, аны да сиздерге болбойт деген кыйла дем алыштан кийин сиздер кайра комментарийге жазып баштадыңыздар. Айтайын дегеним, мен кыргызча WhatsApp менен дал ошол WhatsApp сиздерге болбойт деп аларды токтотуп, кыйла убакыт өткөндөн кийин жада болбосо 1 жылдай убакыт өткөндөн кийин сиздер да комментарийге жазып сурап баштадыңыздар. Арген дал ошого окшогон дагы бирөө чыкты. Бирок андан башкача экен, бунун түсү мындай экен, бунда мындайлар бар экен деген сөздөрдү айттыңыздар. Ушуну колдонсом болорбу деп өздүк баракчама комментарийге абдан көп сурап жаттыңыздар. Мен ойлогом, бирок достор, мени көрүп жаткан көрөрмандардын көбү бир нерсени айткандан кийин экинчи нерсесин өздөрү эле түшүнүп алса керек деп ойлогомун. Бизде түшүнбөгөндөр дагы бар экен. Макул, эмне болсо дагы мен өзүм айтканмын достор сиздерге. Сиздер сурооңуздар, мен жооп беремин деп. Баса достор, ушул жерде кыска сөз болуп кетти. Азыркы учурда мен өзүмдүн көрөрмандарыма бере турган береселерим бар. Албетте бул мен сиздерге ойноткон акчалай сыйлыктар. Ош 50 000 болот дегенде дагы сиздерге акчалай сыйлык ойнотом деген сөздөрүм болгон. Айтайын дегеним достор, уткан адамдардан буюрса акчалар турат, буюрса жакында ыйгарабыз, андан сырткары 50 000 болот дегенде биз ойнотобуз дегенбиз. 50 000 болгондон өттү. Кудай ашыр бардыгыңызга рахмат. Айтайын дегеним, жакында биздин түз эфир жанат достор. Азыркы учурда билесиздер, биздин түз эфирди YouTube бултап койгон жана биз түз эфирге өзүбүздүн ушул каналыбыз аркылуу чыга албайбыз. Жакында бир жума ичинде жанат достор, ошондо мен сиздерге кайрадан түз эфирге чыгам жана сиздерге мен акчалай сыйлыкты ойнотомун. Ошо достор, биз смартфондо ойнотоюн деген ойлорубуз бар. Ушул тууралуу комментарийге жазып коюңузчу, кандай дейсиз? 2019-жылдын бул учурунда пайда болуп жаткан WhatsApp'тын бул түрлөрүн көрүп, мен ачык комментарийге жазгандарга кичине кээде аларды түшүнүү менен ыраазы деле болдум. Эмне дегенде ошолордун суроосу аркылуу биз көптөгөн адамдарга өзүнүн ой пикирибизди жана кеңештерибизди жеткирип жатабыз. Көптөгөн билген нерсеңди үйрөт деген да жактары бар. Айтайын дегеним, мен болгону дал ушул айткандардан кийин бир гана интернетке жөн гана достор изилдеп отургайкын, жөн гана биринчи бетин ачканымда эле жөн мындайлар көбөйүп кеткенин айтышты. Бир дегенде сары, кызыл, жашыл, көк, ГБ, WhatsApp дегенде бир башкача жаман жолдору да чыгып кетиптир. Аларды көрүп тура эле ойлодум достор, чындыгында бул тууралуу адамдарга айтыш керек, билбегендерге үйрөтүш керек, алар смартфондоруна көчүрүп албасын деген сөздөр болду. Бул туура келе турган болсок, булар түздөн-түз интернеттен көчүрүүчү программалар достор. Булар эгерде Play Market'те жок болсо, аны колдонбоңуздар. Мен сиздерге ачык эле айтам достор. Ооба, балким сиздер айтышыңыздар мүмкүн. Мен азыркы учурда колдонуп жүрөм. Эч кандай данный, эч кандай өзүм тууралуу маалыматтарды берген жокмун арген деген сөздөрдү айтышыңыздар мүмкүн. Макул достор, колдонуп тура бериңиздер. Бирок мен ачык эле айта алам, буну 1-2 ай колдонгондон кийин мындан индиялык же араб тамгалары башкача эле болуп, настройкалары өзгөрүп кетет достор. Сиздер ал программаны башкара албайсыздар. Ким иштеп чыкса дагы ошол башкарып турат. Эгерде Play Market'те болгондо сөз жок эле достор, сиздер көчүрүп колдонууга мен сунуштайт элем. Ошол себептен булардын бирин дагы азыркы учурда көчүрүүнү сунуштай албаймын. Бунун Play Market'ке уруксат бербей жатканы дагы ачык айкын. Буну хакерлер иштеп чыккан достор. Жана Play Market'ке бул тууралуу эч качан уруксат бербейт. Эмне дегенде буларда лицензия жок. Лицензия болгону WhatsApp'тын өзүндө гана бар. Андан башкача программа болуп чыкканда болмок эле. Буну токтотуу тууралуу башка мамлекетте бир катар иш-чаралар деле жүргөн достор. Сиздерге азыр табышмак болушу мүмкүн. WhatsApp болгону мындай эле программа. Биз күнүмдүк турмушта гана колдонобуз деген сөздөр болушу мүмкүн. Бирок бул өтө актуалдуу жана атактуу программалардын бири болуп эсептелет. Бул тууралуу bundan 1 жылбы же жарым жылбы мындан мурун эле мен жөн гана интернет эле көрүп, Индияда же башка бир мамлекеттеби бул ушунчалык атактуу болуп телевизор, эфирлерден берилген, колдонууну тыюу салган программист адамдар айткан. WhatsApp'тын экинчи жагын колдонбоңуздар, Play Market'тен гана көчүрүп колдонуңуздар деген сөздөрдү айтышкан. Дал ушул жааттан биз жакшы бир байкасак болот, бул тыюу салынган программалардын бири болуп эсептелет. Мындай программалар бир гана WhatsApp эмес, башка оюн программалар дагы кездешет. Башка программа тууралуу бүгүн сүйлөшпөйбүз. Эмне дегенде бүгүн биз болгону WhatsApp гана темасын алып чыкканбыз. Кызматыңызда Арген Ашырбек болу, канал KG Smart болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.